Милициянын учурдагы жана пенсиядагы кызматкерлери президент Садыр Жапаров менен ички иштер министри Улан Ниязбековго турак жай маселеси боюнча кайрылуу жасашты. Алар өз кайрылуусунда үй алууга болгон укуктарынан ажырап, көчөдө калгандарын айтышууда. Поликлиника медиасы Медиарит программасынын бул чыгарылышында милиция кызматкерлеринин жана ардагерлеринин турак жай маселесин чагылдырат. Жатаканада жашайбыз. 1 жылдан бери бияктан бизди чыккыла деп атат. Бияктан чыксак билбейм, болмуш болобуз го эми анда. Милициянын ардагери Руслан Шаршенов үй бүлөсү менен Бишкектин четиндеги авариялык абалдагы жатаканада жашайт. Шаршенов милицияда 28 жыл кызмат өтөп, быйыл гана пенсияга чыккан. Карманыбыз бул жарактан чыккан жатакананын бир бөлмөсүндө олтуруп, убагында кызматты таштап, башка жумушка кетип калбаганына өкүнөрүн айтат. Себеби учурда ал өкмөт убадаланган үйгө жетпей, же пенсиясы күнүмдүк жашоосуна жетпей күн кечирип келет. 1997 жылдан баштап милицияда иштедим. 2003 жылы, 2023 жылы январьдын 26-сында, 25-inde элүүгө чыктым, 26-сында кеттим. 50 жаш менен. Эми азыр негизи чын айтканда мен азыр мындай өкүнүп турам да. Ушудан көрөт гражданский бир жумушка иштесем, может үйлүү жайлуу болуп калмакмын. Машинем болбок дегендей. Негизи мындай болорун мен билген жокмун да. Үмүт менен келген, бирок аягында моундай болот. Анан керкилер ойлошу мүмкүн да, бирок 2007 очередке тур десе, бул значит бир үй чыгып калган. Болсо бирдемкеси чыгып калган, анысын бирөөгө оформлять этип. Кантип ушу 2007 жылы очередке туруп, анан бул кантип ала алган жок да, ойлошу мүмкүн да, анча-мынчаларчы. Бирок андай болгон жок да. Ошко барган жалалаттык события бүттүк жакта жүргөн негизи. Анан мына аягы. Карманыбыздын жубайы жолдошу өз учурунда кызмат деп жүрүп, ден соолугунан айрылганын, азыркы тапта жолдошунун абалы күндөн күнгө оорлошуп баратканын билдирди. Кезеке 2007 жылдан бери очередте турабыз. Күйөөм болсо 2009-дан бери сахарный диабет. Мынакей сахарный диабет, мынакей 1 тонн болуп калды мына. МВДнын немесинде очередте 2-чи типтеги сахарный диабет. Күндө дары ичет, дарыланат. Сахар деген билесиңер өзүңөр деле, сахар деген бирле сахар азыр мына нервный стресс болуп жүрүм, мына азыр 14төн түшпөй атат сахарычы. Дары ичсе деле 3 мал дары ичсе деле сахары түшпөйт. Сахар бирле сахарлы көтөрүлбөстөн давление болот экен. Az көзү көрбөй атат, тиштерин баары түшүп калган. Күн түнү буту кол какшайт. Анан эми мына жаштыгындагы бар күчүн бүттүгүн милицияга арнады. Сууукта мына тревога дегенде 4-тө 5-те кетишчи да буларчы. Ошо менен 5-6 саат көчөдө турушчу. Анан кийин дагы жумуштан кийин дагы көчөдө турушчу. Ошентип мынакей сууукта жүрө берип, ошол орунду каяктан тапты булар? Ошо сахарды жумуштан тапты. Мына жаштыгындагы бүт ден соолугунда ошо милицияга арнады. Шаршенов жубайы экөө бул жылдар аралыгында үй алуу үчүн бардык мекемелерге кайрылышкан. Бирок андан эч кандай жыйынтык болгон эмес. Азыркы тапта алар бул жатаканадан дагы куугулуп жатышат. МВДнын жатаканасына караштуу Динамо полк спорт комплексинде, ошонун ичинде биз 2001-ден бери жашайбыз. 2001 жылдан бери ушул жерде бир бөлмөлүү жатаканада азыр 3 балам бар. 3 балам менен улусу 17-де, анан 14-тө 8-де. Ошо бир комнатада жашайбыз. Анан үйгө кезеке 2007 жылдан бери очередте турабыз. Биз буйрса дагы очередке алабыз деп жетип калдык деп сүйүнүп отурсак, быйыл ипотечный компанияга өтүп кетиптир. Анан 2023 жылы жолдошум элүүгө чыгып, пенсияга кетти да. Анан быйыл ГИКке өттү деп пенсионерлерге жок деп атат. Ошо менен мына 2007-ден бери биз ошо 16 жыл, 17 жыл болуп калды. Үйдө турабыз.
үй жок деп атат. Бул жерде болсо мамлекеттин үйү, МВДга караштуу. Былтырдан бери биз бул жерди бузабыз, чыккыла деген. Анан ошентип кыш келип калды. Кышка чейин бизди аябай чыккыла деди да бул жерден. Анан биз балдар менен квартирага албайт экен, 3 балабыз менен. Квартира таппай, биз суранып жашап турайлы жазга чейин деп, могу жерде дагы семья бар да жашоочулар. Мейли деп бизди калтырышкан. Эми дагы билбейбиз, мынакей жаз келди дагы чыккыла десе биз көчөдө калган турабыз да. Ички иштер министрликтин карамагындагы бул авариялык абалдагы жатаканада 5 баласы менен Асия Садыкова дагы жашайт. Садыкованын жолдошу дагы милиция кызматкери. Каарманыбыз жолдошу менен милиция кызматкерлерине берүүчү үйлөрдүн кезегинде 10 жылдан ашык убакыттан бери турганын айтат. Эми мынтип турак жай алуу укуктарынан ажырап калгандарын билген бул үй бүлө 5 баласы менен каяка барарын билбей турушкан чагы. Жатаканада биз 14 жыл болду, мына апрель айында 14 жыл болду. 2009-жылы ушул жакка көчүп келгенбиз. 2007-жылдан бери бекер турак жай алуу үчүн Ички иштер министрлигинде биз кезекте туруп келебиз. Бирок 2007-жылкы кезектер жоголуп кеткен. Ошол себептен биз 2017-жылы берилген үйдөн албай калганбыз. Кийинки үй азыр берилип жатат, ошол адилетсиздиктен улам биз силерге кайрылып жатабыз да. Анан бул жакта 30 үй бүлө, башаягы 30 үй бүлө жашачу. Биз болсо ошо тышта жашайбыз. Бунун ичинде дагы 20 үй бүлө азыр андан дагы азыраак калды. Себеби бул жактан дагы кетирип атат. Бул жак аварийный состоянияда деп, жашоого мүмкүн эмес деп, көчкүлө деп былтырдан бери кысымга алып жатат сотрудниктерди. Аны менен катар Асия айым өз сөзүндө бул жатаканада жашагандар жөнөкөй эле кызматкерлер эмес экенин билдирди. Анын айтымында бул жакта жашаган милиция кызматкерлери далай революцияларга катышып, ден соолугунан ажырап, жаракат алышкан. Ошо мамлекет үчүн эми булар эмеде болгон күчүн арнаган, жаштыгын арнаган, жарым жашоосун берди мисалы менин жолдошум. Ошол ППС учурунда деген булар 18 даже 24 саат иштеген учурлары болгон. Ошондо дагы же машиналары жок, же обеспечениясы жок, жөө келген учурлары болгон булардын. Үшүп, тоңуп, кыштын күнү суук тийип иштеп, эми ошо 5000-6000 айлык учурунда эле бар болчусу да. Анан эми ошонун баарын арнап келип туруп, анан обидно то, что азыр каралбай калды да булар. Уже жараксыз болгондон же болбосо анда мамлекетке ишенбей эле биз башка жумуш иштей турган болчу болсок үйлүү болмокпуз да эмгичектечи. Биз мамлекетке ишенип иштеп келдик да, ошол очередь боюнча, кезек боюнча обещаниянын баарын угуп келгенбиз да. Алабыз деп ишенгенбиз. Мамлекет азыр таштап эле койду да. Мына эми кааласаңар алып алгыла деп туруп ипотека ГИКке өткөрүп койду үйлөрдүчү. И то ал жакта үйлөр аз. Мындан улам кезеги келсе дагы үй ала албай жүргөн милиция кызматкерлери, милициянын ардагерлери 2 күнүн биринде ак үйдүн алдына өз үндөрүн жеткирүү максатында тынчтык митингине чыгып келишет. Чогулгандардын бири милициянын ардагери Жапар Мусурбековдун айтымында Бишкектин Калык Акиев көчөсүндө жайгашкан турак жай милиция кызматкерлерине, ардагерлерине берилмек. Бирок учурда ал турак жай мамлекеттик ипотекалык компаниянын карамагына өтүп кетип, милиция кызматкерлери үй алуу укуктарынан ажырап калышты. Биздин закон боюнча ар бир ардагер, любой эле сотрудник квартирага берилиш керек. Үй жагынан, үй туракты. Ал эми болсо мынау очередте турган именно 2006-дан баштап мынау давалар бар, погибшийлар, инвалидтер бар. Жумушун бүтүп неметкенден кийин эми аларды кереги жок деп туруп ырытып берди сыртка. Как будто эчтекеге уже пайдасы жоктой. Эми действительно пенсияга чыккандан кийин эч кимге кереги жок экен. МВДга да кереги жок экен, правительствого да кереги жок экен. Биз ошол боюнча бияка келип ак үйгө келдик. Акыйкат издеп. Эмне үчүн очередте турган ардагерлерди, удаваларды, инвалидтерди кайсы закон менен очередтен чыгарып салды. ГИКтин закону боюнча пенсионерге алар бере албайт экен. Биздин закон боюнча 20 жыл иштегендерге өкмөт бесплатно үй турак менен камсыз кылыш керек болчу. Эми ошол эки закондун кайсынысы туура экен деп изилдеп атабыз.
Бул тынчтык митингге чыккандардын арасында кызмат учурунда казалган милиция кызматкерлеринин жубайлары да бар. Алардын бири Гүлира Айдаркулова. Ал кызмат өтөп жаткан маалда казалган милиция кызматкеринин жесири катары үй алуучулардын тизмесинде биринчи сапта турган. Эми ал дагы үй ала албай калды. Как вдова сотрудника, погибшего при исполнении кылып, в ряды первоочередников койгон, ана мына үй берилет деп канча жылдан бери деген айтып келе жатат дагы. Бул жылы деген ал очередте деген эме үйлөрдү МВДнын балансында турган үйлөрдүн бардыгын ГИК өткөрүп бериптир. ГИКке барсак деген ГИК биз деген вдоваларга жана пенсионерлерге үй бере албайбыз. Биздин требование боюнча биз только действующий сотрудниктерге беребиз деди. Ошону менен очередте турган вдовалар, пенсионерлердин бүт бардыгын алып салыптыр. Биз каяка кайрыларыбызды билбейбиз. Эмне кыларыбызды билбейбиз. Биз канча жылдан бери мына үй берилет деп айтып келе жатышкан. Азыр деген бизди вообще талакка таштап койду. Ошондой эле чогулгандардын арасында кызмат учурунда майып болуп калган милициянын кызматкери Дөөлөталы Кожомуратов дагы бар. Ал милицияда 30 жыл кызмат өтөп, акыры иш учурунда инсульт алып кызматтан кеткенде Ички иштер министрлиги Кожомуратовго үй убадалаган. Бирок ал эми министрлик убадасын аткарбай жатканын айтат. Экинчи урбада айнып мен комиссия салган. Өчөрөттө 1995 жылдан бери өчөрөттө мен Пермайский роуда шаарда биринчи өчөрөттө отурмун. Ошол 95 жылдан бери үй алабыз деп күтүп жүрүп, мына алабыз деп атканда үйдүн баардыгын ипотека берип салды, министрлик МВД. Ошол талаада калдык, эмне алабыз билбейбиз, каяка барабыз билбейбиз ошол. Убадаланган турак жайын ала албай жаткан милиция кызматкерлеринин маселеси 10 апрелде жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Анда жогорку кеңештин депутаты Айгүл Айдарова милицияда иштеп кеткен пенсионерлер, жетим жесирлер, көп балалуулар, кызмат учурунда майып болуп калгандар кезекте турганына карабай, турак жай ала албай жатканын айтып нааразы болгон. Ошондой эле эл өкүлү өз сөзүндө бул маселени талкуулоо үчүн Ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосуновго кайрылып, аны менен байланыша албай жатканын айткан. Биз бекер үй алганга жардам бергендин ордуна кайра пенсионерлерге, жана жогоруда айтылып кеткендерге кайра ипотекага үй алганга мажбурлашыбыз керек биз. Не себептен алар 20 жыл мамлекетке өзүнүн жашоосун, үй бүлөсүн унутуп коюп, бизге кызмат кылып атат, ушу түнү күнү жарандарыбыз тынчуктасын деп. Сиз өзүңүз билесиз, иштеп атасыз азыркы кезде, генерал болдуңуз, ага чейин жөнөкөй карапайым милицияда да иштедиңиз, ылдыйдан иштеп чоңойгон, бул жакшы. Сиз билесиз ал жактын казаны кандай болорунчу. Андан соң кайра 20 жыл карызга батырып, анан кетиргенибиз туурабы өзү? 20 жыл иштетебиз да, мына үй берем деп туруп кетирип туруп, кайра 20 жыл алабыз да аларды. Ипотека ГИКке киргизебиз да, мындайча жалпак тил менен айтканда чөнтөгүнө бомбаны салдык да 40 жыл давай. До свидания, квартирада жашай бер. Мен сенен кутулдум деп ГИКке байлап салып атабыз да, мындайча айтканда, жалпак тил менен айтканда. Мен бул жогорку кеңеште 1 ай мурда Алмаз Акунжановичке айткам да. Адыл Качкынбекович келбейт атат. Тиги ардагерлердин берген арыздарын өкөлө отуруп жооп берелик дегенде мен айткам, көзөмөлдү алыңыздар өкмөт, мага кат жүзүндө жооп бериңиздер деп. Бирок ушул күнгө чейин мага кат келип түшө электен ушул маселе ушул жерде көтөрүлүп атат да. Ушуну биз баарыбыз сыякта ардагерлер менен отуруп ушуну чечсек болбойбу беле? Ал эми Ички иштер министрлигине бул маселе боюнча жооп алуу үчүн кайрылганыңызда маалымат кызматынан бул маселе министрликте каралып жатканын кабарлашты. Ички иштер органдарынын кызматкерлерине, айрыкча ардагерлерге турак жай берүү маселеси министрликте каралууда. Ички иштер министрлигинин турак жай фондунун объектилери Менин үйүм 2021-2026 турак жай программасынын алкагында белгиленген тартипте тескеме менен мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүлүп берилген. Ички иштер министрлиги бүгүнкү күндө республика боюнча турак жай алуу үчүн кезекте 4000ден ашуун кызматкер турганын белгиледи. Деген менен үйгө эң муктаж милициянын бул кызматкерлеринин турак жай маселеси качан чечилери али белгисиз. Эркайым Мерикова, Инсан Бакиров, Поликлиника медиасы, Медиарейт программасы.